Бул каяктан болду дейсиң? Помада каяктан болду десең, жолдо келатсам тиги циркта иштеген менин досум бар да. Аты Муратбек дегенчи. Анан ошо циркта иштеген билесиң, алардын бетин башын баары эле помадада. Анан көптөн бери тиги Муратбек экөөбүз жолго эле кучакташып кандайсың дедим. Ошонун помадасы болуп калса керек бияктын баары тең. Бул меники эмес. Ишенбесең Муратбекке чал. Жок, ишенбейм, жакшайт. Ошо Муратбектики эле бул. Башка карабайсың мындай эми. Бул мындай ооздук эмес да, беттин помадасы көрдүң? Беттики тип кеткен. Экөөсү алып циркачта мындай беттерин баарын эме кылып атам, мен кучактаганда. Досторум жок да. Ошо Муратбек деген досум бар. Ошо эл керик досум болду, сен тааныбайт элең. Ошон үчүн көргөндө кубанып кетип экөөбүз кучакташып кеттик. Анан ошо помада кылып алдым да. Тааныштырам аны буюрса үйгө алып келип. Экөөбүздүн таанышканыбыз азыркы суроо талапка ылайык эле социалдык тармактардан таанышканбыз. Ошол жактан бир-бирибизге мындай лайк басып таанышып алганбыз ошондой. Сезгем мен деле дароо эле сезип эле, билип эле анан ушу меники экен деп сөйдөгөндө мен анда биринчи жолкунда борбордук аянтта жана велосипедтерди ижарага берип иштетчүмүн. Ошол жерден жолуктук, экөөбүз аянт жакта отурдук. Бир жарым саатта сүйлөшүп, 1 саатка жакын. Анан кийин жеткиз коеюн десем, кете берем мен дейт. Жок, мен жеткизем деп ошону мен экөөбүз Бөкөнбай Билинский көчөгө чейин жөө басып сүйлөшүп барып, ошондой эле дароо эле мени өзүнө мындай тартты да. Мен биринчиден ойлогон эмесмин, что социальный тармактан таанышам депчи. Мурда деле таанышпайм деп эле жүрчүмүн, анан вдруг так получилось да. Ошо сүйлөшүп калдык ошо. Көрүшкөндө кандай сезимдер болду? Көрүшкөндө сизге кандай сразу жактыбы же көрүп көрөйүн дегем да биринчи, анан кийин сразу деле жак көрөйүн деп анан сүйлөшкөндөн кийин эле анан жакты. Өзү дагы жөнөкөй, мага окшош. Обондорунда диджей деп атактуу чөйлөңүз? Диджей деп жүргөн көргөм, бирок обондор ошо Кыргызстан обондорунда экенин билген эмесмин да. Мен дароо эле жумуштар менен үйгө барып үйдөлөр менен кеңешип, анан сүйлөшмөй, үйлөнбөй болдум. Анан бул жакка сунуш киргизип айттым, экөөбүз үйлөнөбүз, бирок айылда жашайбыз дедим. Ошентсек башында мындай эметип жүрдү. Эмнеге айылда жашайсың, сен шаарда дедиң эле депчи. Анан жок, мен ушундай айылга жашай турган болуп калдым деди. Анан өзү айтты, сен каяка барсаң да мен ошол жака барам. Баткенге десең Баткенге, каяка десең ошол жака сен менен жашаганга даярмын деди. Ошондой болду. Ошол эле биздин мындай бир учурда көйгөйлүү маселе кылдык. Ошон үчүн мындай кандай болот экен деп текшерип, анан башында эметип, мындай таарынганып жүрдүм, бирок аягында ынады. Анан менен боло турган кыз экен дедим дагы. Анан дароо эле ата-энелерди тааныштыралы дедик. Мен биринчи сунуш киргиздим, келем жөн эле ата-энелерди тааныштырып коелу, таанышып коелу чогуу деп. Анан ата-энеси келди, мен тараптан дагы ата-энелерим барып туруп эле анан дароо эле колун сурадык. Анан булар да мындай ыңгайсыз болуп эле, эмне кыларын билбей эле макул болуп ошондой той белгиленип калды. Окууну бүткөн, Улуттук университеттин эл аралык бөлүмүн, анан азыр жеке ишкерлик кылат. Өздөрүнчө бир сиңдиси менен ошо ишкерлик кылып, ушундай иштерди кылышат. Ишенесизби, мен ушундай сезим болуп жүргөн, ошол убакта ушундай учур болуп жүргөн. Мен эми жолуктуруш керек, мен 24 жашка келдим. Жакшы кыз издеп табыш керекмин деген ойлор болуп жүргөн да, үйлөнүш керек, убакыт келди деп. Тилекке каршы жолуккан кызым деле, ошо ибаратка чейинки мисалы үчүн жолуккан кыздар баарын тең мен ошо элестетчим. Мен болочок келинчегим болот, кандай болот депчи. Мен ибаратты жолугар менен эле ошондой элестеттим. Анан сүйлөштүк, ошо айтып атпаймынбы, 2-3 жолу эле сүйлөшкөндө дароо эле келем, мен дагы ушинтип кыз издеп жүрдүм эле деп ошентип экөөбүз сүзүмөтүп кеттик. Ошондо мен ошол эле элестетүү болгон менде, кандай келинчек болот экен. Бирсе жакшы. Социалдык тармактагы көргөн эле адам, ошол эле социалдык тармакта көргөн адам. Башында мындай мага эме кылыптыр, экөөбүз үйдө жатып алып, ошо биринчи сүйлөшкөндөрүбүздү окуп атабыз да. Окуп атсак башында аябай кадаланыптыр да. Ар нерсени айтып, анан жок, деп. Анан кийин баш ийиптир.
Экос биринчи эле бириктиргенибиз элдин баары экөөңө окшошсуңар дейт. Мындай окшоштур бактылуу болот дейт буюрса. Ошондон айтсын. Жана биз экостен кичпейлбиз. Ошол сапаттарды айта алам. Экостен бир тууганга күйүмдүүбүз. Ошол сапаттарды айта алам. Экостен мындай мен ойлочумун да бир мындай катууга бир жумшак туш келет депчи. Тилекке каршы экостен жумшак болуп калдык. Ошол жагыбыздан да бириктирет. Да кандай жолдор бизди бириктирет. Кыскасы көп нерсе бириктирет экосту. Мындай азыр жашообуз мисалы үчүн ушундай бир кызык да. Себебинде үйдө отуруп алып дагы мындай аябай талкуу жүргүзөбүз экос. Мындай сен мындай кылдыңар деп анан кээде көз карашыбыз да бир чыгат ушундай да. Жашоого болгон көз карашыбыз да бирдей. Анан дайым айтып турат. Мен өзү мындай кичинекей кезимденби ушундайман аябай эркин өскөн балам. Мен бирөө кой деп десе деле мен койбойм да. Анан Ибарат ошол нерсени көп айтат. Ошол сапатын бир аз жакпай турат. Себебинде каалаганымды кылам мен. Ибаратка айтпай эле азыр эми кабыргаң менен кеңеш дейт го. Ошондо деле бул мен кеңешсем деле бирок өзүмдүн бербеген сапатым бар. Ошол жагыбыз бири-бирибизге дал келбейт. Тамаша салалы. Кимге чалсак азыр эми жигит болгондон кийин көпчүлүк досторума чалсам мындай ак ит кирип көк ит чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен чыгармачылыкта агам Турдакул Ниязалиев деген бар. Ал өзү иман жолунда жүргөн агаларым биле ошого чалып көрөлү. Турдакул меке. Телефонун алса экен. Чакырып кетти. Эфирде. Алло. Турдакул меке, салам алейкум. Алейкум салам рахматуллах. Мен Нурелмин, иниңиз. Нурал ака, калайсыз? Жакшымысыз? Бүрүпмүсүз? Жакшы. Хаммасы жакшымы? Хаммасы жакшы ака. Өзүңүз калайсыз? Жакшымысыз? Жакшы гой. Эме жаңы жылыңыз менен, Турдакул ака. Рахмат. Жаңы жыл майрам коюш элесиң. Эми молдокелерге майрам эмес, жума мабарак болсун дейин анда. Ошол жагыптама. Турдакул ака, бир вопрос болот десеңиз. Мен азыр эле турсам чалып атпайбы Таластанчы. 28-inde Таласка той коруп келбейлү? 28-inde? Бу айдынбы? Ушул айдын, январдын. Ал кимдер эле? Ошо биздин айылдаш байкелер да, анан канча экенин ошонун баарын айтып коюңуз. Мен азыр дароо эле чалып туруп айтайын. Таластыктар көтөрбөйт да Нурел биздин. Жок, баягы Замир байкенкин деле көтөргөн ошо ал байкечи. Замир байке канча келди эле? Замир байке 35-ке барган. Ошончон көтөрүп чыкса, бул Таласта барбаган ошондой көтөргөн. Бар да, ал өзү мындай чабан байке да. Ошон сиздики канча болот? Выезд негизи 500 деп неметкенбиз да. Нарым, Талас чанан. Билбейм, таластыктарга даже 200 десең деле билбейм, мурункулар 300'ді көтөргөн жок, 200 деп тааныштар чалды. Тааныштарга деле 200 десең алар деле көтөргөн жок. Таласка барбай эле койсом деп чийиштирген болчумун анан, билбейм, сен кандай дейсиң? Мен неме кылайын да 300 дей берейинби? Же 400 дейинби? 400 300 десеңиз айырмасы жок, эми тиги баягы неме көтөргөндө азыр канча 400 канча болуп калат? Жок, сен 400 дей бер анан. Шоңа түштейт болуш керек алар. Неме да Турдакул аке. Мен анда 400 деп айта берейин. Анан ал өзү чабанда. Анан баягы Замир байкегечи, Замир байкеге ал эме берген. 2 торпок берген да. Несе беренби? Гонорарданбы? Гонорар несе. Ошо 2 торпокты 35-ке алаганбыз да. Торпоктор кандай болбойт да? Жок, 2 торпок ошо чоң экен да, кунажын болот турган, жаска кунажын экен да. Ошондой экен, экөөнү 35-ке. Биздики ошентип койбер, анда болсо бизге наличие керек болсун. Сиздики болбойбу? Ал айтып атпаймынбы? Сомок деп, анын кагазтарын неметеби аны? Кыйман. Баягы Замир байке жашынакай эле ошо чыгарып ал дейт, эмесеңиз тияка чалып көрсөңүз. Просто ошондой экен да, ал эме дейт, бир жакшы эме бар эле дейт. Тай бар дейт, ошону берем дейт да, тай берем. Анан үстүнө бир 2 улак кошуп коем дейт. Азыр ошентип атабыз. Анысы канча болот экен? Канчалык неме экен? Тай болсо 25 000, 2 улак 3 000ден 6 да ошо менен 31 000 болот экен да. Мейли анда болсо болот го.
Те üstüne daha bir eşek koşturup koyayım mı? Eşek bolboyt neme. Mısık koşturup koyuyorsun. Turdakum ake. Bu tamаша. Siz endi hazır bu jakta Gezit Keji деген сайт менен отурганбыз да. Ошол адамдар айтты, эми сиз тентек микрофон болгондон бир атактуу адамга чалдып анан айттым, мен чыгармачылыкта эң жакын анан сөгүнбөгөн эле байкем Турдакун деп бизге чалып атканбыз. Рахмат. Билгем. Билдиңизби? Ошо же шайланып атам да. Koşturup koydu. Болду. Ошо эшекти айтканда билип калдыңыз, Ага чейин жакшы эле. Ага чейин тозбок деген эле билдим. Билдиңизби? Өзү негизи жөн чалбайсың да. Ошондо эле айтпайсызбы, тамаша экен. Ийгилик, рахмат сизге. Давай.